бир сүйлөм менен ушул суунун касиетин өзгөртсө болобу? Болот. Кантип азыр айтып беребиз. Бул дагы бир Аллахтын керемети. Барыбыз тамак ичерде, суу ичерде бисмиллах деп айтабыз. Ушул бисмиллах Аллахтын аты менен деген сөздү айтсак, суу өз касиетин өзгөртөт экен. Окумуштуулар суунун молекуласына, Куран аяттары, ошондой эле бисмиллах сөзү кандай таасир берерин билүү үчүн изилдөө жүргүзүшөт. Япониялык окумуштуу Масару Эмотого мусулман кесиптеш келип, Куран аяттарын сууга угузууну сунуш кылып, Куран аяттарын сууга угузушат. Андан соң суудан сиз экранда көрүп турган өтө кооз кристаллдарды ала алышат. Таң калышып, изилдөөнүн жыйынтыгы мындай болорун күтүшкөн эмес. Аллахтын кереметин караңыз. Биз бисмиллах деп айтканда ал энергия бөлүп чыгарат. Ал энергия суунун жалпы энергиясына Аллахтын каалоосу менен таасир тийгизет. Эгер бул видео жаккан болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп, биздин каналга катталып коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах.